Урматтуу мусулман агайны, бүгүнкү темабыз хаддид хадафака фил хая. Жашоодон максатың эмне? Жашоодогу максатыңды белгилеп тактап койгун деген тема. Инналлаха ла югайру ма би кавмин хатта югайру ма би анфусихим. Албетте Аллах табарак ва таала бир коомду өзгөртпөйт, ал коом өзүн, ички дүнүйөсүн, кулук пейлин өзгөртмөйүнчө деген аяттын астында көптөгөн темалар өттүк. Ошол аяттын астында бүгүн урматтуу мусулман агайны, сен жашоодон максатың эмне? Сенин жашоодон максатың эмне деген суроого эч ойлонбостон так жооп бере аласыңбы? Астыңда максат койгон максатың ачык айкынбы? Же болбосо бүгүн 40 жашка, 50 жашка толгон болсоң да жашоодон максат эмне экенин билбейсиңби? Же болбосо токтоп туруң молдоке, бир аз ойлоноюнчу. Ойлонуп андан кийин жооп берейин, жашоодон эмне максатым экенин деп жооп айтасызбы? Эгер сен жашоодон максатың болсо, күнөөдөн арууланат элең. Эгер сен жашоодон бир жакшы максатың болсо, Аллах табарак ва таалага жалбарып тооба кылат элең. Кана эми мага жооп берчи, урматтуу мусулман агайны. Сенин жашоодон максатың эмне? Урматтуу мусулман агайнылар, миллиондогон, миңдеген, балки миллиардтан өтүп калган бүгүнкү күндө мусулмандар жашашат, бирок жашоодон максаты эмне экен? Жашоодон эмне максатта жашап жатам деген суроого жооп бере албаса, өтө кыйын нерсе. Урматтуу мусулман агайны, биз бул дүйнөгө келебиз. Жеш үчүн, ичиш үчүн, же болбосо үйлөнүш үчүн, жана артыбыздан туяктар калдырып, перзенттүү бала чакалы болуш үчүнбү? Ошондой турган болсок, жейбиз, ичебиз, андан кийин бир күн кайра өлүп, Аллах табарак ва таала барабыз. Кур'ан-ы Каримде Аллах табарак ва таала "Валлазина кафару ятаматтаун ва яакулуна кама таакулул ан'ам ван нару масвал лахум" дейт. Имансыз инсандар, жаратканды тааныбаган адамдар айванга окшош жашашат, айвандай жешет, айвандай ичишет. Бул дүйнөнүн бардык жыргалдыгынан пайдаланышат, алардын бара турган жери дозок дейт. Эгер жашоодон максатыңызды билбесеңиз, айвандан айырмаңыз болбой калат. Ошондуктан урматтуу мусулман агайны, бүгүн элибиздин акыбалы, мусулмандардын, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн акыбалы өзгөрсүн десеңиз, жашоодон максатыңызды белгилеп тактап коюңуз. Бүгүнкү темабыз адаттагындай эле айрыкча жаштарга кайрылам. Жаштар бул негизги үммөттүн келечеги. Жаштар бүгүн 20 жашта, 18 жашта. Максатың эмне келечекте? Эмне үчүн жашап жатасың? Же болбосо сен 22ге кирсең да, же кээ-бир жаш дегенде 40 жашта кошулат. Пайгамбар жашына кирип, пайгамбар 40 жашында пайгамбар болду эле. Сен үчүн, мен үчүн пайгамбар түнүн түн дебестен, күндүзүн күндүз дебестен, ачка кыйналып дин жеткизди эле. Сен пайгамбардын үммөтү бүгүн эмне үчүн жашап жатасың? Азырга чейин жашооңдун максатын билбейсиң. Сен ушундай жаштыкта, күчкө толгон, акылың жайында, бардык максатыңа жете турган кезде жашооңду билбесең, бүгүндөн баштап барып, жашоодон максатың эмне экенин так кызыл калем менен жазып, астын каралар менен чызып, өзүңдүн бөлмөңө уктай турган кроватыңдын башына илип койгун. Мен эмне үчүн жашап жатам? Бүгүн Аллах үчүн эмне иш кылдым? Диним үчүн эмне кылдым? Элим үчүн эмне иш кылдым? Ата-энем үчүн, мамлекетим үчүн, келечегим үчүн, ахиретим үчүн эмне кылдым деп жазып кой. Сиз аксакал 60 жашта, 65 жашта болсоңуз да бүгүн, эгер жашоодон максатыңыз эмне экенин билбесеңиз, бүгүндөн баштап отуруп ойлонуп көрүңүз. Жашоодон максатыңыз эмне экен? Бала тарбия кылуудон максатым эмне? Үйлөнүүдөн максатым эмне? Акча табуудон максатым эмне? Бардыгын тактап алдыңызга жазып коюңуз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кээ-бир сахабалары 60 жашта, 50 жашта ислам динин кабыл кылышты. 60-50 жашта исламды кабыл кылгандан кийин алар исламга ушундай кызмат кылышты. Алар тарыхта алтын менен жазылып калышты. Сиз бүгүн ислам үчүн эмне кылдыңыз? Сиз пайгамбарыңыз үчүн, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам уммати, уммати, үммөтүм, үммөтүм деп түнүкөнү ыйлайт эле. Сиз үчүн дуа кылат эле. Келечек бир туугандарымды көрсөм деп үмүт кылат эле. Күндөрдүн биринде пайгамбар өзүнүн өтүп кеткен сахабаларын мүрзөсүн зиярат кылып келип,
мүрзөлөрдү карап баарына пата кылгандан кийин сахабаларга кайрылып, кана мен бир туугандарымды көрсөм деп пайгамбардын көзүнөн жаш акты. Жанындагы сахабалар аваласна ихванак я Расулаллах. Ey пайгамбар, биз сенин бир тууганың эмеспи десе, жок. Силер менин сахабаларым, менин бир туугандарым кийинчерээк келет деди. Алар ким эле? Силер. Бүгүн мечитти толтурган аксакалдар, жаштар. Пайгамбар сиздерди көргүсү келди. Бирок сиз ошол пайгамбар үчүн эмне кылдыңыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям динге чакырган кезде пайгамбарыбызды Меккеде кафырлар, кээ-бирлер сен жиндисин, кээ-бирлер бакшысың, кээ-бирлер акылдан кеткенсиң деген сөздөр менен айткан кезде пайгамбарыбыз кысылып эмне кылышын билбестен үйүндө ойлонуп жаткан кезде Аллах табарак ва таала Кур'ан-ы Каримден Вад-Духа сүрөсүнөн аяттар түшүп, "Ва сауфа ю'тика раббука фатарда." Ey Muhammed, кайгырба. Келечекте Аллах таала сага ушундай жакшылыктар берет, ийгиликтер берет, ал кезде разы болуп каласың дейт. Аллах сени разы кылат. Мухаммед булардын сөзүнө кулак салба, кайгырба дегенде пайгамбарыбыз эмне деди билесизби? Менин үммөтүмдүн бирөөсү дозокко кирсе, Аллахым мен разы болбойм дейт эле. Ал ким? Сиз пайгамбардын үммөтүсүз. Сиз үчүн пайгамбар, менин үммөтүм бири да дозокко кирбесин. Ошолор кирсе, Аллахым мен кайгырамын, мен разы болбой калам дейт эле. Бирок сиз пайгамбардын динин туткан жаштар жана аксакалдар, бүгүн пайгамбар үчүн эмне кылдык? Бир адам баласы, кичинекей адам баласы, ата-энеси үйлөндү, жигиттер өлдү. Кичинекей наристе чоңойду. Чоңойгондон кийин мектеп жашына жетти. Ата-энеси колунан жетелеп мажбур мектепке алып келди. Мектепте жакшы окуп да жараткан жок. Ата-энеси көзөмөлдөгөндө балам тапшырмаңды эмне кылдың деген кезде гана окуду. Мугалимдердин тартуусу менен, мугалимдердин түрткүсү менен эптеп орто мектепти, орто билим алып чыкты. Орто билим алгандан кийин 3 деген, канааттандырылуу деген баа менен бүттү. Ал баа менен өзү каалаган максат кылган эч бир университетке, эч бир факультетке ал тапшыра албайт. Бирок анын алган баасына жараша бир факультетке кирет ал. Же училищага, же башкага. Өзү алдына койгон, астына койгон максатка жете албайт. Ошентип бир университетке да тапшырды. Атасы акча берип, уюн сатып, башка кылып баласын окутту. 4 жыл өткөндөн кийин университетти да бүттү. Үйлөнүү бойго жетти. Үйлөнүү убактысы келди. Үйлөндү ал. Эмне үчүн үйлөндү? Себеп бардык адамдар үйлөнөт экен, бул да үйлөндү. Үйлөнгөндөн кийин албетте балалуу болду. Балалуу болгондон кийин бала багыш керек, тирикчилик кылыш керек, кызмат кылыш керек, соода кылыш керек. Арамдан адалдан табып бала багып баштады. Ошентип балдары да чоңойду. Бир күн 60-70ке киргенден кийин бул дүйнө менен коштошуп өлүп калды. Ушуну менен кысса түгөдү аңгеме. Бүгүнкү күндө кимибиздин аңгемебиз ушул аңгемеге окшобойт. Бүгүнкү күндө кимибиз ушундай эмеспиз. Адам баласынын аңгемеси ушул, окуясы. Кыска тирикчилик. Бир жашоодун максаты болбосо, жашоодон бир алдыбызга койгон максат болбосо, ал жашоо биздин тынчыбызды алат. Бул жашоо инсандын өмүрүн ала турган жашоо. Бул жашоо инсанды жатада турган жашоо. Бүгүнкү күндө эмне үчүн адамдар жашоодон кысылып, кыйналып, асылып жатат? Асылып өлгөндөрдүн саны көбөйүп жатат. Жашоодон бактысын таппагандар эмне үчүн көбөйүп баратат? Себеп ал жашоодон эч бир максатын билбейт. Америкада кичинекей наристе балдар барган кезде биз 2001 жылы барып көрдүк эле. Мектептерге келсеңиз, жумасына бир жолу турмушта жашоодон максатыңды тандагын деген бир сабак бар. Жумасына бир жолу. Кичинекей 1 класска келген балдарды жашоодон максатың эмне? Келечекте эмне болгон келет деген жумасына бир жолу сабак өтүшөт. Баягы түшүнбөгөн балага кайра-кайра айта бергенден кийин 2-3 класска келгенден кийин баягы жигит мен дүйнө жүзүндө эң жакшы компьютерчи болом дейт. Же болбосом дүйнө жүзүндө эң жакшы архитектор боломун. Же дүйнө жүзүндө эң жакшы мен жазуучу боломун. Ошого карата баягы балага көңүл бурушат. Жазгы каникул болгон кезде бүгүнкү күндөй биз балдарыбыз каникулга чыкты, эмне кыларыбызды билбейбиз. Алар мектептен жазат. Сиздин балаңыз компьютерди тандаган. Жаз каникулунда балаңызды көзөмөлдөңүз. Максатына жардам бериңиз, шарттар түзүп бериңиз дейт. Сиздин балаңыз дааватчы болом деди. Балаңызга көңүл буруңуз. Балаңызга китеп окутуңуз. Жаңы окуу жыл башталган кезде мугалим биринчи жолу баланан сурай турган суроо максатыңга бир максат койгон элең. Ошого жараша каникулда эмне иш аткардың? Кандай ийгиликке жеттиң деген суроо менен сурап баштайт. Бирок бизди өкүндүргөн нерсе, биз бүгүн
балдарыбыздын эмнеге таланты бар, эмне колудан иш келет, эмнеге жарайт экенин да билбейбиз. Биз балдарыбызды мойнубуздагы милдет тамак аш берүү, кийим кече берүү деп гана түшүнөбүз. Качан үммөткө ушундай болсо, көңүл буруп, балам келечекте ким болот, кандай кызмат кылат, мунун колудан эмне келет деген көңүл бурсак, ошондо гана биздин үммөт элибиз бутуна тура билет. Эгер кайдыгер болсок, келечекте бутубузга туруш өтө кыйын нерсе. Урматтуу энелер, эжелер, аталар, бала тарбия кылгандарга кайрыларым. Сиз балаңызды кийгизесиз, ичиресиз, жакшы тамак алып бересиз. Бул тарбия эмес. Бул тарбияга жардам берүүчү идара кылуу. Тарбиянын негизгиси бул эмес. Негизги тарбия балаңыздын кандай шыгы бар, балаңыздын эмнеге чымыны бар, балаңыздын эмнеге таланты бар, ошону издеп табуу. Балаңызга жардам берүү. Балаңыздын жүрөгүнө пайгамбарды сүйүү, динди сүйүү, Аллахты сүйүү, мекенди сүйүү, ушул нерселерди баланын жүрөгүнө орнотуу. Ушул нерсени балаңыздын жүрөгүнө орното албасаңыз, бул тарбия эмес. Аллах Таала жаратылышта жараткан эң улуу махлукат, жаратылыш бул инсан. İnsandı hayvandan ayırmalagan nerse akıllı. Akılınız var, 4 tonna 5 tonnalık pil sizin artınızdan kete verir jeteleyseniz. Ne üçün? Sizin akılınız var. Al akılsız hayvan. Bir gana insandın ayırması şunda. Biroq bugün biz Allah'ın en ulu mahlukatı jaralganыбызdan maksat ne eken? Dağı açıktap koyelek biz. Paygambar yaşına tolup 40 yaşta je bolsam, paygambardын ötkön yaşına 63 yaşka kelsek de maksatımız aldığımızda açık aykın emes. Men emne üçün palançıga üylönüm? Palançını üylönbösten tügünçüge üylönüm. Sebep men üylönүүдөн maksatım var. Palançıga üylönsem menin maksatıma jardam beret. Özüm koygan maksatka jetүүгө ошол kız menen oңой jetemin. Men bul jigitke turmuşka çıksam, menin koygan maksatım var. Uşul jigit menen birgelikte maksatka jetүүüm oңой. Oşonduktan problema çaçında közünde emes eken. Je jigittin maşesinde çöntögündөгү акчасы emес. Negizgi masele maksatka kanday baram degende. Urmattуу musulman agayinler. Biz musulmandardagı bir problema, köйгөйлүү masele biz musulmandar İslam dinini tolluk jakşı түшүнгөн emesbiz. İslam dinini biz bölüp koygonbuz. İslam dinini bizdin түшүнүгүбүz, kata түшүнүгүбүz var. Biz İslam degende bir gana ibadat, namaz oku, oroza tutu, zekat berүү, uşunu түшүнөбүz. Astagfirullah. Oroz, namaza, zekat, bular İslamdın negizgi жүрөгү. Бирок bular өзү болбойт. Биздин башка bir maksatlar болуш керек. Musulmanlar köçöde жүргөн кезинде bir gana meçitте emес, köçöde men sizlerden suranarım, köçöde жүргөн musulman reklama bolunuz. Sizdin mamilеңизден, sizdin iliminizden, sizdin kiyim keçeňizden başkalar ülgü alsın. Mına musulman dep. Şilekey aksın, sizdin artıňızdan жүрsün. Siz İslam'dı süydürün. İlim al dedik. Kur'an-ı Kerim'de 375 ayatta ilim jönünde süylese. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Sahih Bukhari'de 200'den köp hadisi ilim alууга ündese. Bugün biz bilimden kaçabız. İnsandın bir en ulu jeri kaysı? Mey. İnsandı hayvandan ajıratıra turgan en ulu nersebиz bizde meyimiz var. Bирок oşo meyini biz işletmeyiz. Ne üçün? Masla. Ha? Masla oyturabı? İşteteldi. Keçiresizler, Kudayga şükür iştetkenler de var. Barыңар demek kılууdan alısmın. Bирок kede söz aytıp men kattып ayttım deymin. Bирок men silerdi kara sanagan düşmanыңар katары emес. Silerge küygön bir tuğan musulman kelечек üçün, elime küygön, жердештерим üçün, musulmanlar üçün aytıp жаткан söz. Eger söz moğor kelse keçiresiңер. İnsandın en ulu, en kımbattуу nersesi meyesi olsa meyesibizde emne üçün işletpeybiz. Biz dünyoga özümüzді taştap koygonbuz, dünya bizdi türtüp işlete beret. Dünyany karay kete berебиz. Biz dünyany işleteli. Bizdi Allah Tebaraka ve Teala jerge emne üçün jaratkan. Jerdegi orun basar degen kim? Allah'tın maksatın işke aşırуу. Allah Tebaraka ve Teala'nın moynubuzga жүктөгөн nersesi ошо. Ошондуктан урматтуу musulman agayını бүгүn bargın oturgun, bir ruchka menen kalam alıp oylonуп көрүp jaz. Tayyip. Boptur. Dagı ele түшүнбөсөңүz daha biraz jardam bereyim. Суроодо ушундай дейсиz. Men emne üçün jaraldım?
Мен эмне үчүн жаралдым? Суроо. Артына жооп жазыңыз. Экинчиси. Бул суроого көптөгөн адамдар башын ооруткан. Булардын башчысы Афлатон. Философ. Ойлонуп, ойго жетпестен акыркы жеткен ой эмне дейт? Аллах Таала биз бардык махлукатты жараткандан кийин унутуп калган. Ошондуктан турмуш ушундай болуп атат дейт. Аллах Табарак ва Таала Кур'ан-ы Каримде ага жооп берди. Ва ма кана раббука насия. Кур'ан айтат. Эй Афлатон, Аллахтын алаты болсун, Аллах жаратылышты унуткан жок дейт. Кийинчерээк араптардан бир жахил Илахи Мади деген бир шайыры чыгат. Билбеймин кайдан келдим, бирок келдим. Билбеймин кайдан келдим, бирок келдим. Көзүмдү ачсам астымда жол бар экен, жолду карай жүрдүм. Ушундай ойлонуп жүрө беремин, кааласам да каалабасам да жашоо ушул экен. Кандай каалабайын? Кайда барам, эмне үчүн барам билбеймин. Эмне үчүн келгенимди да билбеймин дейт. Ошондуктан көптөгөн турмуштан максатын билбеген, хайран болуп таң калып отурган адамдарга жо кандай жооп алам деп жообуга жетпегендерге Кур'ан-ы Каримде Аллах Табарак ва Таала "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" жообун берет. Мен инсандарды, акылдуу инсанды жана жиндерди бир гана Кудайды таанып, Кудайга ибадат кылуу үчүн жараттым дейт. Не үчүн жаралыппыз? Кудайды таанып, Кудайга кулчулук кылуу үчүн. Бирок бул сөздү уккандан кийин бул аятты баарыбыз билебиз. Аллах Таала айтат, инсандарды, жиндерди ибадат кылуу үчүн жараттык десе, баарыбызга түшүнүктүү келет. Дайым намаз окуш керек экен, орозо тутуш керек, закат бериш керек, ушинтип эле жүрө бериш керек. Я Кудайым, биз муну аткара албайбыз дейсиз. Туура аткара албайбыз. Биздин жаралуубуздун сыры, жаратылыштын сыры, биз дүйнөгө келүүбүздүн сыры, максаты Аллах Таала бизди кулчулук кылсын дептир. Кулчулук кылса дайым эле намазда отура берсек болобу? Базарды ким кылат? Акчаны ким табат? Мүмкүн эмес, Ошондуктан урматтуу